Арманым аттың башында кыскасы. Карганда сүйүү келди. Не болду дебейсиңерби? Мен могул машинени сүйдүм. BMW. Бирок МК эмес. Бирок бул машина ушунчалык жасалган. Почти М5. Буга кеткен вложение, буга кеткен мээнет. Вообще туугандар, сөз жок. Туугандар, бүгүн биз Pixoft окуу борборундабыз. Бул жерде эгерде сиздер сайт ачып приложенияларды разрабатывать этебиз десеңиздер, сиздер үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк. Бул жерде окуганы паспорт эле керек. Жаш куракка чектөө жок. 13 жаштан баштап мектеп окуучулар, декретте отурган энелер да келип окуса болот. Окуу эки багытта окулат: фронтенд и бэкенд. Фронтенд бул JavaScript программалоо тили, бэкенд Java программалоо тили. Фронтенд бул көзгө көрүнгөн жагы, а бэкенд көзгө көрүнбөгөн жагы. Сайттарды разрабатывать эткен разработчик болуп чыгышат. Окуу форматы онлайн жана офлайн түрүндө. Жумасына 6 күн окулат. Эртең менен кечинде 2 сааттан. Биринчи күн техникалык сабак, экинчи күн практика сабак болот. 6-чы күн студенттер стажировка окушат. Реальный проект жазышат. Жакшы окуган студенттерге арзандатуу болот. Бир үй бүлөдөн бир нече келген студенттерге арзандатуу болот. Бул жерде жалпысы 6 ай окуйсуздар. Экзаменде жакшы тапшырып, окууну бүткөн соң сертификат берилет. Бул профессия менен баштапкы айлык 50 миңден 200 миңге чейин тапса болот. Бул окуу жайга тапшыруу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар болот. Звукту карасаңар, звукту. Бул 550 дизель, айта кеткенде эле гражданский версия, 3-литровый твин турбо. Капоттун астында адашпасам 400 аттын күчү менен стоковый. Бул машинеге почти 2 миллион рубль вложение кылынган. Бул машинеде мотор коробкадан башка, туугандар, калган жерине ушунчалык мээрим менен жасалган. Вообще, руль дейсиңерби, шилдиктери, губалары, диски, ичиндеги чехолдору, вообще. Что, неме кыла беребиз да? Максимальный болуп турабы же? Максимальный удобный болуп турат да. Жакшыраак кылып атат. Эме запись кетип атат. Айта берсек, өтө көп информация. Азыр бир жерге барып токтогондо айтып берем. Мо рульдун өзү эле 110 миң рубль туугандар. Под заказ 1 ай күткөн бул рульга дагычы. Бул машинени обзор тарталы деп Москвадан Питерге келдик. Бүгүн экинчи күн. Нургазы буга чейин BMW айдаган эмессиң, каяктан билмей келең дешиңер мүмкүн. Именно ошон үчүн бул машинени Москвадан бери айдап, Питерде 2 күндөн бери прокатывать этип бул машина менен характеристикасын түшүнүп, бүт бардык маалыматтарды чогулттук туугандар. Бул машинени мен мынчалык сүйүп калам деп эч ойлободум эле. Жол галялык болчу. Жол тайгак болчу. Келергече 180, 160, 200'дү кармап келдик. Ушунчалык кайфовый ощущение болду. Жөн эле бир чананын үстүндө учуп келаткандай сезип аттык. Как будто тайгаланып аткандайчы. Айтор өтө сонун эмоция калтырды бул машина биз үчүн. Бул машина айта кеткенде эле Кореядан келген. Келгенине адашпасам бир 5-6 айдын жүзү болуп калды. Айта кетсем 2018-жылкы 550 дизель бул гражданский М5 болуп аталат экен туугандар. Айта кеткенде эле капоттун астында 400 аттын күчү менен стоковый. Эч нерсесине тийген эмес, заводской эле 400 аттын күчү менен.
100ге чейин канчада чыгат билбедим. Азыр көчө тайгак, кар жаап атат, разгон кылып көргөнү вообще возможность болбоду тугандар. Бир аз күн жылыса, эгерде спрос жакшы болсо, разгондорун да көрсөтөбүз. Ушунчалык деңгээлде карагыла жасалган 21 радиустагы, адашпасам, 21 радиустагы дискалары менен, карбоновый шилдиктери менен, камера 360, адаптивный круиз контроль полосы, өзүнүн эң эле современный болгон фаралары менен, бул не только дальний ближний кылып гана жанагынтип караңгыдан эме кылбастан, бул фара матриционный фара деп коет тугандар. Жада калса өзү дальний ближний кылып, керектүү жагын жарык кылып, керек эмес жагын өчүрүп, ушунчалык комфортный жанагындай астыңа жарык кылып берет экен. Местен кийин болгону бир аз неудобный болгон жери, мага могу көзүмө кнопкалардын цифраларын өтө майда көрүнүп атат да, негедирчи. Кнопкаларын таппай эле, могул жерден жанагы воздуктарын каяка эмне кылышын билбей эле, күн албай жаман кыйналып атам да. Вентиляция, еще могул жер сенсор. Ой, сенсор еще дополнительно да экен, трехзонный климат контроль экен, трехзонный климат контроль, артыда бүт сенсорный окшойт, адашпасам. 4-зонный экен. 4-зонный. То есть пассажирга эки арканка, ар бирине бирден отдельно. База жок. Бул жерде дополнительно еще бул комплектацияда не деген бир жакшы бир музыканын фирмасын айтты. Кореяда именно мондай 550 дизелдер жакшы комплектацияда ушул музыка менен ушул музыкалар орнотулган экен, кыскасы тургандар. Бул жерде Питерде бир аз Москвадагыдай эмес экен. Бизде жана айтып бошото калып, нарак-берак боло калып, поворот чаксаң неме кылат го, бул жерде жок андай бир аз азыраак экен. Поворотуна көбүнчө жетишпейт да. Поворот BMW-де поворот жок дешеби, кыскасы айтор. Бир аз түшүнүксүз. Кыскасы бир аз элдин менталитети Москвага салыштырмалуу бир аз башкачараак болот экен тагындай. Бирок биздин өзүбүздүн кыргыз жерлештерге өтө чоң ыраазычылык. Чайканасына кирдик, мойкасына кирдик, бүт баардык жерде эле Нургазы конок болуп калсын деп машинебизди да жууп берди, курсагыбызды да тойгозду. Баняга бардык кече. Ал жакта сонун кылып бизди конок кылышты, кыскасы Питерде. Бул жакта мындай экен да, бир шашкан эч ким жок экен. Көчөдөгү элдерди деле карасаң мындай. Эч ким эч жака шашпайт. Москвада жөн элдин баардыгы мындай жанталашып жүрүшөт го, жөн метро үрсөң деле акшалаңдап. Бул жерде андай неме жок экен. Элдер бир аз башкачараак немеде жүрүшөт экен да. Ошон үчүн да айтып коет окшойт, Питердин адамдары более мындай вежливый, сылык келишет депчи. Бул BMW-га отура электе мен өзүмүн V-классымын, белки Ешканын ходовою жакшы зыңк деп жүрө берипмин. Мен эми билдим машинанын ходовою төгүлүп калганынчы. Мен же мындай машинеге отуруп алганга буга чейинчи. Мол машинанын ходовою эмесе Питердин деле жолу андай эле вау эмес экен, көп эле жерлеринде яма, наркы жок, бирок вообще эч нерсе сезгеним жок. Ушунчалык тем более низкий профиль, 21 радиуста, не самый низкий, бирок ошондо деле жанагындай мондай удар жок да, данк деп бир жерге тийген, вообще удар сезгеним жок. Ошонусуна мен 5 кеттим бул машинанычы. Менин артта отурган операторум дагы сүйүктүү машинеси BMW экен өзү. Неге BMW-ны жакшы көрөсүн деп кече күнү сурап калсам, бул BMW-нын гашты башка дегендей эле бар экен да. Айним. Тройкалам деп аттыңбы? Четверка. Купелерденби? Эми сенин возрастыңа ошол прям тот самый раз да. А бул именно М5-лар болбосо именно ушул F90, G30 кузовдор
мынтип карап көрсөң бир 30 жаштан же болбосо бир 28 жаштан кете бир мындай карап көрсөң бир 40 жашка чейин бул машинеде отурса чотко жарашат экен да. Анан нар жагына жана жашы өтүп калган адам отурса мондай машинеде как-то несерьезно көрүнүп калабы дейм да. Чоң эле киши вроде жана понтовать этип тиги болуп жүрөт. Ичиндесинде оюн зоокко тойбой калганбы деген суроо келиши мүмкүн да, туурабы? Ошентип ойлоп калдым. Буюрса жакшы мечталарды кылып койдук, операторум экөөбүз дагы. Эке бүгүн Питерге чейин келип, мондай видеолорду жаратып, монтаж кылып аткан бүт баары ошол азыр могу камераны кармап отурган баланын мээнети. Питерликтерге дагы өтө ыраазы болдум. Бул жака келсем дагы көчөдөн бүт баары таанып, чайкана барбы, башка жери барбы, таанып, учурашып, сыйлашып, кыскасы 2 күндүк Питерге келген биздин гастролюбүз мындайча айтканда на высшем уровне өттү. Могул машина менен тем более. Могу ощущенияны карагылачы. Ёлки! Сиіп коёюн дейсиң го? Спорт бес атырабы? Билбейм кайсында турат. Буну спортко коюп алсаң деле чимирлет турбайбы? Ал газ тахометр барбы? Астын карасаңыз. Комфорт экен азыр. Комфортто ушундай. Мен даже коркуп атам буну спортко коюп тебиштенчи. Бир тепсем азыр бир жака алып барып бир чаппасын депчи. Еще тайгакта да. Эгер жайдын күнүндө болгондо буюрса ал күндө келет. Жайында да сонун буюрса. Сеникин обзор кылабыз буюрса. Бизде выборда астыда 5.5 20 221 кузовтагы Mercedes бар, кийинкиде өчүртте. Toyota Crown бар. Буюрса ал ремонттон чыкса, ошолордун дагы обзорлорун көргөзөбүз. Сөз түрдө комментарийге жаза катсаңар болот. Кайсы бири көбүрөөк биздин кыргыздарга көбүрөөк жагат. Комментарийден окуп, буюрса кийинки обзорлордо ошол машинелерди тартканы аракет кылабыз тургандар. Мерсте жүргөндө основном сиденье полноценный болот, ал жактачы, боковой поддержкалары чыгып турат. Камриде основном ошондой да. Анан кийин мен боюмда бир аз узун болгон үчүн тип бир аз жамбаштап айдаганда, могу боковойдагы жанагындай атайын поддержкалары кабыргаларым өтүп кетчү эле да, постоянно үйгө келгенде могу жерлерим ооруп, эзилип калчу эле. В чем плюс бул машинедечи? Память сиденья бар экен мында. Ломающая спинка бар экен. Кыскасы выезжающий боковой поддержка бар экен. Жанагы память сиденьясын айттым мен. Могул жакта атайын бир кнопка бар экен, могу боковой поддержканы кааласаң алып койсоң болот экен мондайнанчы. А кааласаң поддержка керек болсо мондайдан кайра складывать этип жаап алсаң болот экен. Ошонусу вообще плюс экен, ачык элечи. Өзүңө комфортный сиденья кылып алат экенсиң да, беркиге окшоп ооруса да монтип чыдап жүрө бербей кыйшайып. Өзүң удобный кылып алат экенсиң. Анан кийин спортко коюп туруп тебет экенсиң, ошо экен да. Бул машиненин преимуществосы эмнеде? Чоғандар, 4WD, полный привод. Анан көп эле айтып калат, жана полный приводдор дрифт этпейт, основной эле көп эле жана задний привод алып алып туруп, ошо менен дрифт этишет го. Мен буга чейин көргөм, Рамазан таксат жайында дагы жанагынтип дрифт этип, кышында деле жүргөн. Азыр мен силерге бир көргөзөйүн. Бул машинеде дрифт кандай болорун. Так. Бысмылда дейбиз дагы. Кайсы өттү? Комфорт плюс индивидуал. Могул өчтү. Всё, молжиден антизаносту өчүрөбүз. Туганда. Водные бурицы, пацаны курицы. Медиалас меня вырастила улица. Ветер дует, и вместе с ними дую я. Когда я дую, море не волнуется. Да что я знаю о потере, я потерян. Говорят, что время лечит, не лечит время. Никто не вечен, ничто не вечно. Лишь на раны мои водные лечат. А мы видели, как вы тратили. А мы делали деньги, капали мои бенгеры. Тут мои бенгеры. А мы видели, как вы тратили. А мы делали деньги, капали мои бенгеры. Так только с хип-хоп мотиву. Я не знаю, кем я стал. Себя рано потерял. Свои раны зашивал.
выросли в городе Бишкек. Свое берем всегда и везде. Близких людей не оставим в нужде. Те, кто базарили, что я ноунейм, сами так и остались никем. Мне всегда было начать на мнение болванов, блядь. С них даже нечего взять, им никогда не догнать нас. Шакала многого не понять. Факты есть факты, цик-цик спать. Картину Репина точно не ждали. И мы также верны своим взглядам. Огонь, что внутри никому не унять. Так что не надо смотреть на меня свысока. Я вижу тот друг издалека. Когда коснуться, будем шмалять языка. Я еще не знаю, кем я стал. В жизни что-то нашел, что-то потерял. Свои раны зашивал. Мама криминал. Я еще не знаю, кем я стал. В жизни что-то нашел, что-то потерял. Итоги мне айткым келет тугандар. Машина өзүнүн басына действительно стоит. В данный момент рыночный ценасы 5 миллиондон баштап бир 6 миллион, 7 миллион смотря кандай навороченный. 5 миллионга алып, бир плюсу экономить этесиңер, жүзүнө болгону 10 литр расход тугандар. Трасса, по городу 10 литр. Дрифт этсеңиздер болот, понтовать этсеңиздер болот. Чисто молодежная машина. Любой жака кете берет. Буксовайт алдырам десеңиздер, буксовайт алдырасыңар. Дрифт алдырам десеңиздер, дрифт алдырасыңар. Айтор, бул машинада толтура эмоция. Айта берсең, түгөнгүс комплектация экен тугандар. Калганы өзүңөр билесиңер эле. Эгерде акчаңыздар болсо 5 миллион. Ушул машинаны алат билеңиздер деген гана вопрос тугандар. Бул машинаны эмес, эми ушундай машинаны тугандар 5 миллионго. Мерстердин өзүнүн фанаты бар, BMW-нын өзүнүн фанаты бар. Бирок машина действительно мага жакты. Мен бул машинаны сүйдүм тугандар. Видео жакса лайк басып, комментарий жаза кетиңиздер. Эмки видеодо көрүшкөнчө. Между нами расстояние, но я слышу твое дыхание. Во снах вижу твое сияние. За что такое наказание?